Ош шаарында аялдамаларды оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жатат. Шаар бийлиги карантиндин убагында жарандарга тоскоол болбой, бир катар жумуштарды жасап алууну туура көрүшкөн. Көчөдө общественный транспорт жоктугунда, пока жүргүнчүлөрүбүз жоктугунда биринчи кезекте Ош шаарынын мэриясында мына жолдорду ремонттодук. Көрдүңүздөр да, мына чуңкурлар жамаа иштерин биз 70-80% бүгүнкү күндө бүтүрүп алдык, Кудай буюрса. Ошол эле малда бизде шаардагы аялдамаларды да оңдоп түзөө боюнча Ош шаарынын мэрия тапшырма берген. Бунун негизинде азыр ар бир остановканы карап чыктык. Ош шаарында 120га жакын аялдама болсо, алар 2011-жылдан бери оңдолгон эмес. Атайын комиссия 100дөн ашуун аялдаманы капиталдык оңдоп түзөө керектигин аныктаган. Ушул жарыктандырылуусу, жанагы рекламаларды жайгаштырылган лайтбокстагы айнек терезелери, жана арыктардын үстүндөгү жанагы кольцолору, лампочкалары, мусор таштоочу жайлардын бардыгы алмаштырылып, мына жакынкы күндөрдө шаарыбыздагы бардык аялдамалар ремонттон өтүп бүтөт да. Мындан сырткары жеке ишкерлер жол башкармалыктар тарабынан салынган аялдамаларда ремонттолот. Былтыркы жылы мэрия жаңы асфальт төшөлгөн көчөлөргө 15 аялдама салган. Шакиров көчөсүнө аялдамалар курулду. Рыспай Абдыкадыров көчөсүнө, Осмонов көчөлөрүнө аялдамалар курулуп бүттү уже. Керексиз аялдамалар эми мурунку Союз мезгилинде курулган аялдамадан бир 4 аялдама калды. Анын ичинде жанагы бир жак тарабын магазин кылып койгон аялдамалар бар экен. Аларды дагы ушу алып тазалоо иштери мына жакын күндөрдө жүрөт. Аялдамаларды оңдоо иштери 70%га бүткөрүлдү. Эске салсак, Ошто коомдук транспорт 25-майдан тарта каттамга чыгышы күтүлүүдө. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида Ош.